Устаз, учурда Орусиядан келгендер шаарыбызда көбөйүп, батирлер 2 эсе баасы көтөрүлүп жатат. Кээ бир батир берүүчүлөр үйүндө жашап жаткан мурдагы кишилерин чыгарып, ошол Орус өлкөсүнөн келгендерге акчага кызыгып берип жатат. А бул жакта мурда жашагандар 2-3 эсе көп төлөй албагандыктан батирден чыгып калып жатат. Булар зулум болбойбу? Зулум болот да. Келишим бул фарыз туугандар. Бүгүн сиз макулдап бир 6 айга, же 1 жылга, же андан да көбүрөөк, же азыраак бир срокко бердиңизби? Болду. Ушу келишимдин үстүнөн чыгуу, мусулманчылык, ушуда береке бар. Ушуда рахат, ушуда ынтымак бар. Орустар өзү деле айтат го. Договор дороже денег деп коет, туурабы? Ошондой бул жөнүндө келишим болгондон кийин бул акчадан да кымбат да келишимчи. Адамдын келишими он. А бул мындай чоң зулумдук, мындай кылбаш керек. Буда береке болбойт. Өзгөчө мына акыркы күндөр ушундай көбөйүп кетти. Өткөндө да балдар сурап атышты эле. Сиз бирөөгө бердиңизби, ар кандай шылтак айтып, эптеп чыгарып туруп, андан кымбатыраак бергенге кызыкпаңыз. Буга чейин бере элек болсоңуз, эми азыр каалагандай. Бирок сизден лафыз кеттиби, сизден сөз кеттиби, келишим болду, төлөндүбү, же төлөй элекпи, канчага деп, ошондон чыкпаңыз. Көпкө кызыгышыңыз мүмкүн, андан тынчтык келбейт, береке келбейт, ачык айтып коеюн. Буну чыгарган зулумдугуңуз өзүнчө эсеп китет буга. Буга кылынган зулумдук кандай кылбаш керек. Ошон үчүн иншалла мына батир берүүчүлөр жана башка мейли келип атышат. Биз меймандостугубузду көрсөтөйлү. Аларга да алхамдулилля жакшынакай туура жолдо болсун, келип алып ичип алтаң, даңгур-дуңгур болбосун. Алхамдулилля биз мына жакшынакай жашап аткан меймандос, тынч элбиз. Алхамдулилля момун, жакшы адамдар алхамдулилля Кыргызстанда жашашат. Кыргызстандын амандыгына, Кыргызстандын өскөнүнө, маданиятына, тынчтыгына салым кошо турган болуш керек. Дүйнөдөн кайсы жагынан келсе келсин. Бирок ушул жактан биздин элибизди сыйлай турган, урматтай турган, алхамдулилля Алла таалам кереметтүү бизге ушундай жаратылыш берип койду, кереметтүү элди берип койду, алар дагы сыйлаш керек да. Анан өзгөчө мына батирлер менен эме кылгандар, иштегендер, дүйнөнү карап туруп эле акча көбөйүп берип атат деп, башкалардын көңүлүн оорутсаңыз, алардын жүрөгү сына турган болсо, сизди каргабаса деле, сизге каргыш айтпаса деле, тескери дуа кылбаса деле, Кудайым сизди бир жагынан алып салат. Бир жагынан кемитип коет, ачык ишенип коюңуз мага. Андай кылып туруп, мисалы өзгөчө азырма суук болуп келди, анан кийин кээде чыгарып, тигиндей кылып, башка жакка барайын десе, же студентче башка, ага чейин сентябрдын башында, же болбосо августта алган, андай эмес эле го. Мындан мындай кылбаш керек анда. Ал адамга керчиликке жакпайт. Сабыр кылыңыз, Алла таалам ошого берекесин берсин. Андан да эселетип берет.